Саламатсыңарбы балдар, менин атым Эркин Рыскулбеков, мен теле алпаруучумун. Бүгүн биз информатика сабагынын маанилүүлүгү жөнүндө сөз кылабыз. Азыр технологиялар адамдардын жашоосунун бардык тарабынан курчап турат. Мисалы, WhatsApp, акылдуу сааттар, муздаткычтар, светофорлор, 3D мультфильмдер жана онлайн оюндар. Информатика бул технологиялардын бардыгы кантип иштей тургандыгын, алардын түзүлүшүн жана аларды кантип башкаруу керектигин түшүнүүгө жардам берет. Бул видеодо мен 7 класстын информатика сабагынан эмнени окуп үйрөнө тургандыгы тууралуу айтып берем. Компьютер колдонуучу тарабынан киргизилген маалымат менен иштейт. Ал маалыматты кабыл алуу, иштетүү, сактоо жана кайра чыгарып берүү менен алектенет. Силер компьютер маалыматты эмне түрүндө сактай тургандыгын билесиңерби? Сандык коддор түрүндө. Ошондуктан компьютер кандай гана маалымат болбосун, аны кодко айлантырат. Ал тексттерди, сүрөттөрдү, керек болсо музыканы дагы кодко айлантырат. Ал эми компьютер бир нерсе жасашы үчүн биз ага туура команда беришибиз зарыл. Бардык командалар программалык камсыздоо же кыскартылган таризде ПК деп аталган программага биригет. 7 класста силер системалык программалык камсыздоо, колдонмо программалык камсыздоодон эмнеси менен айырмалана тургандыгын биле аласыңар. Мисалы, сүрөттү иштеп чыгуучу мобилдик тиркеме бул колдонмо программалык камсыздоого кирет. Силер аны оңой эле өчүрүп сала аласыңар, ал силердин телефонуңардын иштешине таасир этпейт. Ал эми системалык программалык камсыздоосуз телефонуңуз иштебей калат. Силер чоңойгондо да кереги тие турган негизги колдонмо программалар бул тексттерди, таблицаларды, эсептерди жана презентацияларды түзүү үчүн пайдалана турган программалар. Силер бул программаларда иштөөнү информатика сабагынан өздөштүрө аласыңар. Эң кызыгы силер программалоону окуп баштаганда башталат. 7 класста силер чыныгы программисттер сыяктуу коддорду жаза баштайсыздар. Программалоону үйрөнүү бул чет тилин үйрөнгөн сыяктуу, бирок бул болгону компьютердин тили болот. Программалоо тилдеринин азыркы учурда эң кеңири тараган түрү бул Python тили. Көптөр аны жөн гана Python деп атап коюшат. Аны үйрөнүү жеңил болгондуктан дүйнө жүзүндөгү балдар алгачкы программаларын дал ушул Pythonда жазып башташат. Ошондой эле бул тилде белгилүү YouTube, Google, Instagram сыяктуу сервистери жазылган. Силер алгачкы программаларыңарды так ушул тилде жазып баштайсыңар жана компьютер аларды кантип аткарып жаткандыгын көрүп болосуздар. Албетте, коддо ката кетире турган болсо, анда программалар иштебей калат. Ошондуктан өзгөчө көңүл коюп окуу керек. Ал эми жылдын аягында силер информатикадагы эң кызыктуу делген компьютердик тармактар жана интернет деген теманы өтөсүңөр. Анткени компьютерлер жана смартфондор өз алдынча анчалык деле кызыктуу эмес. Кызыктын баары алар интернетке туташканда башталат. Силер интернет кантип иштээрин билесиңерби? Интернетти колдонуу абдан жеңилдей көрүнөт. Бирок колдонуунун айрым сырларын билген соң укмуштуудай нерселерди үйрөнө аласыңар. Ошондуктан информатика сабагына кош келдиңер. Бирок компьютер менен гаджеттерди иштөө убактысын чектөө ден соолугуңар үчүн өтө маанилүү экенин унутпагыла.